ayda günah болгон нерселер Рамазан айында эсе günah болот. Сооптор көбөйгөн сыяктуу günөлөр да көп болот. Пайгамбардын бул хадисиге кулак салдым. Орозонун İmam Gazali rahmetli aytат, oroza кармагында 3 түрдүү болот дейт. Канча түрдүү экен? 3 түрдүү болот дейт. Birincisi жалпы общий коомдун жамааттын орозасы дейт, көпчүлүктүн орозасы. Көпчүлүктүн орозасы жогоруда айткан 3 фарзаттар. Болду. Өзгөчө особый инсандардын орозасы 3 фарз аткаруу менен биргеликте көз ороза кармайт. Кантип көз ороза кармайт? Бүгүн ороза кармагандар күптү кармаган убакыт өткөзүн телевизордо отуруп. Көзү менен ол аялды карайт, бул ичини карайт, бул жарым багашты карайт, бул мини-юбканы карайт, башканы. Şu ороза ушул. Орозада өзгөчө адамдын орозасы кулагыңда ороза кармайт. Музыка укпайсың, гыйбат укпайсың, ушак укпайсың, жаман сөз укпайсың. Тилдин орозасы бар. Акарат келтирбейсиң, сөгүнбөйсүң, карганбайсың. Гыйбат сүйлөбөйсүң, ушак айтпайсың, тилиңди да ороза кармайсың. Мурдуң менен да ороза кармайсың, кантип? Маршруткага чыгып алып, түшкөгөн жытпай бербейсиң. Мурдуңду да ороза менен кармайсың, урматтуу мусулман бутуган. Бул өзгөчө адамдардын орозасы. Пайгамбар айтат: "Мен лем яда кавла зур вал амала бих, мен лем яда кавла зур вал амала бих вал жаhl, фалейса лиллахи хаджатун яда таамаху ва шарабаху." Кимде ким ороза кармап, жалган айтканды таштабаса, ороза кармап туруп жалгандан күбө болуун таштабаса, Аллах Таала ал бенденин ач калгандыгына, суусагандыгына муктаж эмес. Ороза кармап, бирок жалган сүйлөсө, ороза кармап көрбөгөн нерсени көрдүм деп күбөлүк өтсө, ороза кармап жалгандан бирөөлү жазып берсең, сенин ач калганың, суусаганыңдын Кудай Таалага эч бир кажети жок дейт. Көзүң менен арамды карабайсың, кулагың менен арамды укпайсың. Музыка башка. Аллах Тааланын газабы келип турган нерсени укпайсың. Тилиң менен гыйбат кылбайсың, жалган сүйлөбөйсүң. Аллах арам кылган нерселерди сүйлөбөйсүң.